Жашоомду өзгөртүү бир гана сүйүү болушу мүмкүн. Эми азыркы муум кайда баратат билбеймин. Анан кичине нараазычылык болуп калат. Көп учурда тамашалап коем. 5-чи жолу аял алган болбойт турбайбы деп. Эми ради искусства деп өзүмдүн жанымды аябайм да. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшөлү деп жатабыз. Бүгүнкү биздин маегибиздин каарманы, элибиздин сыймыгы, аябагандай жакшы жаңылыгым бар деп келип калган экен. Актер, сүрөтчү, мактай берсек айтор жигитке 70-ден азыклат дейт эмеспи? Бардыгына татыктуу болгон Улан Султангазиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиз анда бул жака отуруп биз маегибизди баштайлы. Эмне болуп атканын көрбөй атасыңбы? Кимге айланганымды көрбөй атасыңбы? Мен кайтып келемде ким калат? Ага баары бир. Мага айырмасы жок. Уланбек Султангазиев бул жолу мыкты ийгилиги менен бөлүшүп отурат. Жамгырдан кийин тасмасы эл аралык фестивалда көрсөтүлүп, Бостон шаарында өткөн кинофестивалдан эркектин мыкты ролу сыйлыгын жеңип алды. Акыркы жаңылыктар деп калдык. Анда сөздүн башында эле ошол жеңишиңиз менен өзүңүздүн оозуңуздан угалы бөлүшүп кетсеңиз. Эми сыйлык өзү келе элек азырынча, кийин продюсер өзү эметип кабарлап жеткирет болуш керек деп ойлойм. Бул сыйлык баягы чет өлкөдөгү эң биринчи сыйлыгым болду. Бул фильмдин мыкты актер деген номинациясы менен утушка ээ болуп турмун. Анан режиссер өзү дагы баягы фестивалга катышып жүргөнүн билет экен. Көбүнчөсүн бул фильмди продюсер эметип жүргөн. Продюсер ошол Америкада жашайт, өзү улуту боюнча кореянка. Анан биринчиден ошо фильмдин продюсерине, режиссерлоруна, чыгармачыл ошол жаратмандарына бардыгына терең ыраазычылыкты айтам. Анан эң башкысы бул фильмге чакырган кастинг директор. Бул Чолпонай Бөрбаева деген кыз. Бул кызга аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби мен бул чыгарма, бул кино тартылаардын алдында кастинг кылышкан. 1 жыл бою кастинг болуп, анан ошо герой таппай издешип, анан мен Турцияда жүргөн элем ал учурда, анан чакырган, анан баш тарткан биринчисинде. Анан экинчи жолда Турцияда ошо иштеп жүргөн элем да ал учурда. Анан экинчи жолда чакырды. Дагы айттым, бара албайм, ушундай деп. Анан эми соц тармактарда менин сүрөтүм менен кастинг кыла баштады да, ушундай актерду издейбиз депчи. Сизге окшош, мага окшош деп менин сүрөтүм менен анан карап отурдум. Анан баары эле тиги менин агам болот, менин тагам болот, менин иним болот деп сүрөттөрдү жүктөй баштады да. Же бир мындай жери окшошсочу, анан өзүм ыңгайсыз болуп кеттим. Анан аягында өзүм айттым, барайын эми десем, анан жакшы болду деп. Анан келгенден кийин герой табылды, эми героиня жок деп дагы 1 жылга токтодук. Кайра мен учуп кеттим. Анан кийинки жылы кайра келдим героиня табылгандан кийин. Анан фильм негизи 1,5 жыл ичинде тартылып бүттү. Анан өзөгү мазмуну боюнча, тарбиясы боюнча жакшы чыгарма, жакшы тасма. Аны эл өзүлөрү таразалап алат деп ойлойм. Дагы азыркы учурда ошо фестивалдарга катышып, фестивалдарда жүргөн чагы дагы көп жетишкендиктерге жетет деп ишенем. Келиңиз ысык чайдан. Ысык чайдан алып отуруңуз. Айтып атпайсызбы, жанагы 1 жыл бою башкы ролго айымды да издедик депчи. Анан ошол жөнүндө да кеп кылсаңыз, 1 жылдын ичинде кимди таптыңыздар, ким туура келди? Бул негизи биз кыргыздар кино тартканда кастинг өткөрүп, актерлор табылгандан кийин 1 ай ичинде тартканга шашабыз да. Булар болсо баш аягы 3 жылда бүтүрдү да. Бардык актерлор
табылгандан кийин, герой героиня табылгандан кийин дароо эле кинону тарткан жок. Булар ошо фильмдин отрывок, мындайча айтканда тизер рекламасын өзүнчө кусок кылып ошол эпизодду бир жума тартты да. Бул чыгарма өзөгү сценарий болсо ошо продюсерине таандык Юджения Чанг деген кыз, ошо Корея улутундагы. Бул кыз башында ошо Кыргызстанга атайын келип, ар кандай лекцияларды окуп, бул жана айымдардын жана балдарды коргоо уюмдар бар го, ошо сыяктуу ошо айымдарды коргоо уюмунда иштейби же кандай бир ошолорду изилдеп, баягы биздин салт санааларыбызды ошо айымдарга тиешелүү салт санааларыбызды изилдеп жүргөн кыз экен. Анан ошо биздин бир терс ала качуу эме боюнча изилдеп бардык региондорго барып, ошондой ала качып турмушка чыккандарды тагдырларын угуп, изилдеп, анан ошондон документальный фильм тартат. Ошо зарубежге көргөзөт. Анан ошол чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусу пайда болуппу, ошонун сценарий жаза баштайт да, мен кино кылып чыгарам деп. Анан фильмдин өзөгү, мазмуну ошо ала качуу боюнча. Ошо бул мүмкүн бирөөнүн чыныгы болгон тагдырыдыр, же ошол өзү уккан бардык айымдардын ошо тагдырларынан кошуп жаздыгын өзүнөн билсек болот. Фильм 1,5 жылда тартылып бүттү. Албетте багы оорчулук, кыйынчылыктар болду. Кандай оорчулук? Токтоло кетсеңиз кенен. Токтоло кетсек, менин эме токмок деген жерим бар да. Анан фильм эметип баштаганда каскадерлор даярдап ошо мушташты да, даярдашат. Приемдорду кылат, анан случайно бир эмеде каскадер мени цементке сүздүрүп салып, ошол жерден эме болуп калып, тиги башым ооруп, анан мен баягы токтотуп салсам деле болот эле да, эртең тарталы деп. Бирок жок, ошону токтотпойлу, ушунча чыгым кетип атат, ушунча спецназ келип атат, ушунча эмелер жүрөт деп, анан обезболивающий скорый келип, обезболивающий сайды. Анан ошону менен кайра эметип, азыр ошондон бери башым ооруп калды. Сотрясение алып турмун да. Сотрясение. Ошондо чекем эме сыйрылып кеткен. Мен ошо грим койгондо оригинал эме болду да, грим болду. Чекем ошол сыяктуу моменттер болду. Кастинг жарыялап сизге окшош деп, жана негизи эле өзүңүздү мындай ушунчалык жакшы сезип ушул ролго кирген оңой болду? Негизи көбүнчө учурда тасмалардан терс кармандарды ойноп келем. Бул жолу оң кармандын ролу болду. Аябай созулган жакшы мырзанын, анан мен үчүн баягы эмоция менен ойногон мага оңоюрактай сезилет. Чем жакшы эле жөн эле созулуп койгонго караганда көп баягы актерлук чеберчилик ойногонго масштаб болот да. Терс ойногондо. Терс ролдор жакшы. Мага терс ролдор жагат да. Кененирээк ойногонго. Анан бул жерден деле тиги талашып аттым режиссер менен. Неге мен карындашымды монтип атсам, мен мондай созулуп эле монтип жооп берип коембу, же могу жерден монтип коембу, жашоодо мен антмек эмесмин, мен бакырмакмын, жулунмакмын деп карымды чачмакмын десем, жок, сиз мондай адамсыз, сиз мондай сылыксыз, сиз мондайсыз деп эле сылап сыйпап атты. Мен бул тасмадагы эмем аябай сыпа, жоош, эмен жакшы байкеники. Бир жарылып ойногон роль мага бериле элек дедиңиз эле. Ошол кезди дагы деле күтүп жүрөсүзбү? Кастингдер болгондо же кастингтерге чакырып калганда мен кээде өзүм деле барбай коем да. Бул карманга же бул ролго мен азыр даяр эмесмин депчи. Духовно өзүмдү даярдап, өзүм менен өзүм күрөшүп жүргөм. Анан баягы ошо былтыртадан бери сезим пайда болду. Ошо даяр экенминчи, кандай роль болсун. Анан эми ошо жарылсамбы деп турам. Бирок ошо жарыла тургандай
кино же эме боло элек азырынча. Быйыл дагы жакшы проекттер бар болчу башкы каарманда. Анан пандемияга карата токтоп калды. Азыр могу актер өтүп калды. Декабрдын башында дагы бир фильм бар. Дагы башкы каармандын ролунда. Бирок терс каарман. Сиздин жакшы көргөн каарманыңыз кимдин ролун ойногуңуз келет? Кандай багытта болбосун, баягы ойной турганга эме болсо да, мисалы үчүн бул ролду Вася же Петя деле ойной алат дегендей болбой, бир башка тармакта мүмкүн наркоманбы, бир мүмкүн орукчанбы, же баатырбы, эң башкысы эмоцияга көбүрөөк же изденүүгө талап кылган ошондой ролдорду каалайт элем. Кыйынчылык жараткан. Суукка тоңуп тескерисинен оңой эле болсо экен. Жашоодо жаңы барак ачкыңыз келеби? Жаңы баракты же баягы буга чейинки көнүп калган жашооңду өзгөртүү бир гана сүйүү болушу мүмкүн. Сүйүү баягы өзгөртөт да. Мен деле мурда ошо сүйүүдөн мисалы үчүн ыр жазуу, сүрөт тартуу дегендеринди токтотуп салдым да, ошо сүйүүдөнчү. Сүйүүгө жетпей калып. Ошо сыяктуу дагы мүмкүн сүйүү болсо, мүмкүн чыгармачылыгым деле калып калышы мүмкүн да. Сүйүү деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө сүйүктүүңүз барбы? Эми бар деп ишенем, арабызда эле жүрсө керек. Баягы жашым деле баягы орто жаштан өтүп баратат. Кулак мени жей баштады, качан үйлөнөсүң деп. Көп учурда тамашалап коем. 5-жолу аял алган болбойт турбайбы деп. Анан шок болуп атам, сен 4-тү кеттирдиң да. Антип кутулбасаң кулак мени жешет. Жолуккан эле жерден качан үйлөнөсүң деп. Эми баягы көнүп деле калат экенсиң да жалгыздыкка. Бирок баягы тукум болсо, бала сүйсөм, бала жыттасам деген ал да өзүнчө бакыт да. Ошол бакытка ээ болсок деп тилек кылабыз. Демек бүгүнкү күндө жүрөк бош. Жүрөк бош. Көп учурларда кыздарга болгон нааразычылыктарды жазып чыгасыз. Буга себеп эмнеде? Буга себеп мен бул ретро заманында тарбия көрүп калдым, Союз маалында. Ал учурда тарбия эме башкача болчу, уятсы, ыйман деген нук бар болчу. Анан эми азыркы муум кайда баратат билбеймин. Анан кичине нааразычылык болуп калат. Ошол бала. Ошолордун баарын жазасыз. Ооба, кээде жарылып кетем. Сизге кандай жооптор болот ал жерде? Урушуп кетебиз көп учурда. Бирок кайра эле жазып чыгарасыз. Демек, кыжыр келтирген темаларды жазат экенсиз. Арыкташ же толуш керек дегенди талап кылган ролдор болду беле? Режиссер Нурбек Эгендин эңсиреген үй тасмасында мен арык элем да. Анан бир тасма тартыларына бир 2 жумадай калган. Анан сен кантип бир аз вес кошо аласың, салмак кошо аласың деп калды. Анан эмеге барып, тренерге барып, ушундай толсо болобу, ушу залдан вес кошо алсам болобу, салмак кошо алсам болот деди. Бир атайын бир химический бирдемелери бар окшойт да. Протеин деген сыяктуу ошолорун эметип берди. Анан ради искусства деп өзүмдүн жанымды аябайм да, искусствогачы. Анан анысын ичип мен туура эмес түшүнүп алыптырмын, дозасын көп кылып алганбы. Бир жумада 5 килограмм кошуп салыптырмын да. Анан режиссерге барсам, кантип мынча кадимкидей билинип атат депчи, толгонуң деп. Анан ошентип тартылып калдым. Коюлган талаптарды аткарып, аркасынан өкүнүп калган күндөрчү болуп калды беле? Бул учурда негизи жаштык оңой менен эме бербейт экен да. Мисалы Айбек Дайырбековдун Жамгырдагы 3 адам деген тасмасы да. Ушундай эле учур болчу, ушундай эле суук болчу.
бирок жеңил кийим, күзгү кийим менен үстү муздак суу куюп, ошондон бир жума тартылып, күнү түн ичинде түнкү суук башка го. Үстү муздак суу куят. Анан партнерым да Зарима Самалиева дагы бөйрөгүнө сук тийип, ал да дарыланып чыкты. Мен болсо гайморит болуп калдым. Ошол күндөн бери гайморит жылда кармайт. Ушул сыяктуу ден соолугубузду искусствого арнайбыз. Демек, каршы боло элексиз. Каршы боло элекмин. Эми кичине баягы жашың өткөн сайын ден соолукту ойлой баштайт экенсиң да. Эми андай учур болсо мүмкүн баш тартаттырмын. Атактуу актёрдун айткан сөзү бар. Актер өмүр бою төрөй албай толготуп жүргөн аялдай деп. Сиз дагы качан мени киного чакырышат деп күтөсүзбү? Курсак ачкан адамдай эле болуп каласың. Күтөсүз. Күтөсүң аябындай. Мындай баягы башка өлкөлөрдө эме алардын бюджети чоң болгон үчүн көп кинолор тартылат да, алсак Өзбекстан, Казакстан, аябай мындай жылына бир 100дөй тасма тартылат да. 100дөн да көп го. Бизде деле ошондой болсо мүмкүн өсүштөр да көбүрөөк болот беле. Мисалы үчүн биз 1 жыл 2 жыл тартылбай жүрүп тартылсак кадимгидей өзүбүз көнбөй калабыз да. Бир ишти дайым кыла берсең, баягы автомат болуп каласың да. Андан да лучше кылып, bundan да лучше кылып. Өзүңүздү мыкты актёрмун деп эсептейсизби? Жок. Баягы имиш угуп калам, көчөдөн келди деген сыяктуучу. Же ошо билим албаганданбы, же болбосо ошо киного келгенден кийин деле баягы ар бир жаңылыктарды уккусу келет журналисттер. Анан интервьюга чакырат, аябай тартынам, аябай уялам. Ошол журналисттерге мен кантип кыйратканымды айта алам. Мен эмнени кыйраттым, мен эмне кыла алдым деп башок кыйратта турган учурду күтүп жүрөм дегендей да. Суроолорго баардыгына жакшы жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келген үчүн. Дагы да болсо ушундай жаңылыктар менен сизди күтөбүз,